жерди башка бир үчүнчү тарапка мыйзамсыз өткөрүүдөгү эң бир мындай мыйзамсыз аракеттер болуп саналат да. Биз көрсөтүп аткан далилдер, биз келтирип аткан жүйөлөр тергөөдө эч бир ордун таппай, тергөө мыйзамдуу аракеттерди жасоодон качып атат. Кандайдыр бир үчүнчү тараптарды коргоп жатат. Ошол эле мамлекеттик каттоо кызматынын тиешелүү кызматкерлерине, ошол эле ЗАГС органынын тиешелүү кызматкерлеринин эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин кылмыш иши козголгон эмес? Кылмыш иши козголгон, бирок ошолорду бирөөсүн алып келип сураган эмес. Элементарно Сокулук райондук соту тергөөгө документтерди выемкага алып кетүү жөнүндө токтом чыгарып берген. Госрегистрде архивдеги документтерди чыгарып бер, ЗАГСтагы архивдеги документтерди чыгарып экспертизага жөнөттү. Бирок бүгүнкү күнгө чейин тергөөчү соттун токтомун аткарбай келет. Соттун токтомун аткарбоо бул дагы жоопкерчилиги каралган. Ошол эле жагдайда мамлекеттик каттоо кызматы дагы, ЗАГС органы дагы тергөөчүгө архивдеги документтерди берүүдө карама-каршы болуп атат. Бул да соттун токтомуна каршы чыгуу деп саналат. Бул жагдайлар прокуратура органдары тарабынан дагы көзөмөлгө алынбайт. Ушундай мыйзамсыз бир аракеттер болуп атат. Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Биз бул чыгарылышта ушул Чүй облусуна караштуу Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмүндө тергелип жаткан кылмыш иши боюнча айталы дедик. Айта кетсек, менин атым адвокат Айдар Али уулу, жабырлануучу Караульных Ольганын адвокаты болом. 2020-жылы Караульных Ольга Сокулук райондук прокуратурасына арыз менен кайрылат. Сокулук районунда жайгашкан 593 контурда айыл чарба багытындагы менчик жери ага белгисиз себептер менен үчүнчү тараптарга өтүп кеткен. 2020-жылы Сокулук райондук прокуратурасы Караульновдун арыз боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 329-беренесинин 3-бөлүмү менен кылмыш ишин козгоп, ишти тергөө үчүн Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмүнө өткөрүп берет. Бирок кылмыш иши арыз жазылган күндөн баштап 2 жыл өткөнүнө карабастан бүгүнкү күндө бир дагы тергөө амалдары жүргүзүлгөн жок. Ошол кызмат адамдары жасалма кылган документтерди экспертизага бир нече ирет жөнөттүк. Бирок бизге себепсиз жагдайларда экспертиза жүргүзүлбөстөн кайрадан иштер кайтып келип атат. Бул жерде жер кандай негизде өтүп кеткен? Тергөө учурунда тергөөчү ошол эле Сокулук райондук каттоо кызматына кайрылат. Ошол эле Сокулук районунда жарандык актыларды каттоо кызматы, башкача айтканда ЗАГС кызматына кайрылат. Документтер кандай өтүп кетти деп. Анан мен сиздерге азыр түшүндүрүп берейин. Бул жерде бир үй бүлө, бирок төртөөнүн 4 жер болот, 21 сотуктан. 2000-жылы 7-декабрда Сокулук райондук айыл өкмөтү Сокулук районуна караштуу Новопавловка айыл өкмөтүнүн 194-чечиминин негизинде 4 адамга, бир үй бүлөдө 4 адамга чечим чыгат. Тихомирова Галина, Белдягин Вадим Алексеевич, анын баласы, Белдягин Валерий Алексеевич, экинчи баласы, жана Караульных Ольга. Төртөөнү 21 сотуктан ар бирине өзүнчө чечим чыгат. Чечим чыккандан кийин 2000-жылы, 2004-жылы булар бизге белгисиз жагдайда ошол эле Белдягин Валерий, Белдягин Вадим, Белдягин Караульных Ольга, Тихомирова Галинанын атынан договор купли-продажалар түзүлөт. Сатып алуу келишими түзүлөт. Сатып алуу келишими Сокулук райондук каттоо кызматы тарабынан түзүлгөн дагы. Бул жерде ошол сатуучулардын колдору жасалма болгон деген шек саналып атат да. Бул жерде Белдягин Валерий Алексеевич сатып атат Сапаралиева Замирага. Колу бир эле почерк менен толтурулуп келет. Бул жерде кол тамгасы да коюлган эмес. Бел деп гана жазуу түрүндө жазып койгон. Белдягин Валерийдин өзүнүн оригиналдуу кол тамгасын карай турган болсок, бул кол тамгасы мындай. Бир эле почерк. Бул жакта бир эле почерк. Биз ошону тергөөчүдөн суранып атабыз. Белдягин Валерийдин дагы, Белдягин Вадимдин дагы колдору жасалма болгон. Дагы бир айта кетчү жагдай бул ошол тергөө учурунда мамлекеттик каттоо кызматында сакталган архивдик документтерде
Белдягин Вадим менен Тихомирова Галинаны бул жерде көрсөтүп атат. Муж жана деп. Негизинен булар Белдягин Вадим баласы, Тихомирова Галина апасы болуп эсептелет. Анан бул жерде документ тиркелген документ бул жанагы дыйкан чарбасында дыйкан чарбасынын мүчөлөрү деген жеринде муж, аял жана күйөөсү деп көрсөтүлүп койгонда мындай мыйзамсыз жагдайлар аябай көп. Кийинки көңүл буруучу жагдай бул жерде Белдягин Вадим менен Караульных Ольганын никелеши жөнүндө күбөлүгүн көчүрмөлөр тиркелгенде ошол жерде булар никеге турган деп катталып атат. Бирок никеде катталган номер башка номер берилип атат. Ошол эле жагдайда 2003 жылы августта 15 августта бизге түшүнүксүз жагдайлар эле ошол эле Белдягин Вадим менен Карауль Ольга ажырашты деп кайра ажырашуу жөнүндө күбөлүк тиркелип атат. Бирок бүгүнкү күндө Караульных Ольга өзү айтып атат, мен күйөөм менен ажырашкан эмесмин деп. Анан биз мамлекеттик Сокулук райондук ЗАГС бөлүмүнөн выписка алганда булар ЗАГСка никеге туруу жөнүндө күбөлүк алган, бирок никеге туруу жөнүндө күбөлүктүн номери башка болуп көрсөтүлүп атат жана булар ажырашкан эмес деп көрсөтүлүп атат. Тергөө учурунда мамлекеттик каттоо кызмат архивинде Караульных Ольга өзүнүн жолдошу Белдягин Вадимге уруксат берип атат. Мен Караульных Ольга жолдошум Белдягин Вадимге 42 сотук жер, бирикпеген 42 сотук. Караульныктын жери 21 сотук өзүнчө болчу. Белдягин Вадимдин жери өзүнчө болчу. Бирок Госрегистр ошол экөөнү кошуп 42 сотук деп Белдягин Вадимге уруксат бердим деген Караульныктын заявленияси Госрегистрде тиркелген. Бирок ал жерде 15 октябрь 2003 жылы кол коюп атат Караульных деп. Караульных бүгүнкү күндө тирүү. Арыздын башы Караульныктан башталып атат. Караульных өзү колу мындай, паспортто колу мындай. А Караульных ушуну көрүп таң калып атат. Мен бул жолдошума жерди сатуу жөнүндө эч качан уруксат берген эмесмин, жерди саткан да эмесмин. Кандай тартип менен, кандай документтер негизинде өтүп кетип атат. Мен билбейм деп. Ошол бул жүйөлөрдүн далилдеринин бирден бир далилдери. Кийинки жагдай бул Вадим Госрегистрге регистрация жазып атат. Мен ушул договор купли-продажа негизинде каттоо жүргүзүп бергиле деп Белдягин Вадим кол коюп атат. Бул дагы кол тамгасы коюлган эмес. Белдягин деп бир эле почерк менен баары эле бир күндө толтуруп атканы көрүнүп атат. Ол алды сызылган Белдягин. Биз ошол эле учурда Белдягин бүгүнкү күндө каза болуп калган Россия жергесинде Белдягин Вадим 1989 жылы Сокулук райондук военкоматынан военный билетин алганда ведомоство кол коюп кетет. Биз ошол подписин адвокат запрос аркылуу, талап аркылуу алып, бүгүнкү күндө ишке тиркеттик. Бул дагы официалдуу документтерди жасалмалоонун бирден бир далил болуп саналат. Баары бул көрсөтүп, азыркы учурда видеого да тиркелет отдельности. Бул жагдайлар ошол жарандардын айыл чарба бактына жерлери үчүнчү тарапка мамлекеттик орган кызматкерлери тарабынан кызматтык жасалмалоонун негизинде мыйзамсыз өтүп кеткен. Ошону биз кайра артка кайтарып алып, адилеттүүлүктү орнотолу деп атабыз. Эмне үчүн бирөөнүн менчиги мыйзамсыз түрдө башка бирөөгө өтүп кетиш керек. 84 сотук жерди кайрадан биз ошол эле Белдягин Вадимге, Белдягин Валерийге, Тихомирова Галинага, Караульных Ольгага кайрадан кайтарып беришибиз керек. Биз ошо кайтарып берүү артында чуркап жүрөбүз. Бирок 2 жылдан бери тергөө органдары бир дагы кадам ишти жасабайт. Экспертиза, эң элементарный экспертиза дайындабайт. Дайындаса дагы документтерди толук жөнөтпөйт. Ошол достор, бул Сокулук райондук ички иштер бөлүмүндө орун алып жаткан бир башаламандыктардын бирден бир мыйзамсыз аракеттери. Биздин айтарыбыз дегенибиз ушул, бизде жетишерлик далилдердин баары бар. Ошолорду эске алуу менен ошо коомчулукка
жетип, коомчулуктун пикирин угайлуу деген максатта ошого сиздердин колдооңуздарды күтөбүз. Көргөнүңүздөргө рахмат.